Хотман күн барыңыздарга. Бүгүнкү 16 сабак мурунку өткөн бул тиги эмне деген грамматиканы кайталайбыз. Мумпуп грамматика игонун, көгонун, чогонун жана иеё, эё мүчөлөрүн кайталайбыз. Сабак эсиңиздердеби? Мисо суроо берет. Игонун моэё, Йоңжун жооп берет. Көгонун сагоэё. Бүгүнкү сабакка Мисо жана Йоңжун деген аттар катышат. Мисонун алдында алма турат. Анан сурап жатат, бул эмне дейт. Анан Йоңжундан алыс бул Ошондуктан Йоңжун тетиги алма деп жооп берет. Йоңжун бул алма деп жооп бере албайт. Анткени бул алыс турат. Бирок Мисонун алдында турат. Алыс турган үчүн тетиги ал алма деп жооп берди. Ошондуктан корейчеде игонун деген бул, кыгонун алысыраак турса тетиги болуп калат. Игонун моэё бул эмне? Кыгонун сагоэё ал алма. Эми игонун, кыгонун, чогонундун аркасынан иеё же иеё уланат. Кайталайбыз. Ушул үчөөнүн аркасында игонун, кыгонун, чогонун дегенден кийин ортого барабар зататоч мёңса же англисче n деп белгилеген менен ушул зататочту коесуңар дагы аркасынан иеё, бачым жок болсо еёну улай беребиз. Түшүнүктүү эле болдубу? Кыргызчага эле окшош. Бул алма дегенде иеёну улайбыз. Эми мен силерге мисалдар менен адам сүйлөп атат. Жашыл түстө караңыздар. Көк түс адамды угуп атат. Жашыл түстөгү бул эмне? Алма, бул деп жооп берет. Мына ушул анткени алдында, көз алдында жапжакын турат, мүмкүн колунда турат. Бул алма. Игонун сагоэё деди да. Уккан адамдын алдында турат да. Же колунда турат дейли. Көз алдында турат, жапжакынында турат. Анда сүйлөп аткан адам не дейт буга? Ал болуп калат, жашыл адамга тетиги болуп калат. Кыгонун сагоэё. Тетигил алма. Ал эми сүйлөп аткандын, угуп аткан адамдын дагы ортосунда турса эмне болот? Тетиги, те жакта экөөнүн тең алыс турат. Эки адам тең жетпей эле турат да. Анда эки адам тең чогонун сагоэё. Угуп аткан адам дагы чогонун сагоэё. Демек, жыйынтык жаныбызда турса, бул деп сүйлөй турган болсок, игонун сагоэё, алыста турса, кыгонун сагоэё. Бирок эки адам тең көрүп турабыз. Эки адамдан тең алыс жайгашкан болсо, чогонун сагоэё. Тетигил алма. Йонсып, машыгуу. Мисо жана Йоңжун экөө сүйлөшүп жатат. Мисо суроо берет, Йоңжун азыр жооп берет. Карайбыз. Бул жерде сызыктын ордуна зататошту коюш керек. Кулпунай Мисонун жанында турат. Анан Мисо мынтип айтып жатат. Йоңжун ши. Сызыктын ордуна Кулпунайды коебуз. Моэё. Кулпунай Мисонун жанында турат, Анда кайсы сөздү коюшубуз керек экен? Бул эмне деп сурап атат да Кулпунайды. Эсиңиздеби? Коюп көрүңүз. Анан мен туура жоопту айтам. Игонун. Молодец, туура койдуңуз. Игонун моэё, анткени Кулпунай жанында турат, Анда Йоңжун үчүн бул каерде болуп калат? Жанында болуп калабы? Же тетиги жакта болуп калабы? Же тиги болуп калабы? Өзүңүз бир туура жоопту коюп көрүңүз. Йоңжундун жообу кыгонун. Туура, кыгонун талгиеё. Ал Кулпунай болду. Кайталап кетейин. Йоңжун ши игонун моэё, кыгонун талгиеё. Түшүнүктүү болдубу? Азыр ушул диалогду көчүрүп жазып алыңыздар дагы, окуп, машыгып көрөсүздөр. Биз кийинки мисалга жыла беребиз. Эми Кайчы? Кайчы Йоңжундун жанында турат. Же колунда турат. Анан Йоңжун суроо берет. Мисоши, хангугоро моэё. Мисо айым, корейчеде бул эмне? Хангук оро деген корейчесинде болот.
Yoңжундун жанында турат. Кайсы сөздү коет элек? Колунда турса, жанында турса, алдында турса. Игонун. Бул деген сөзү. Мисо айым корейче бул эмне дейт. Анан мисо эмне деп жооп берет? Мисодон алыс турат. Караңыз. Ал деген сөздү коюш үчүн кайсы сөздү коет элек? Издеп көрүңүз. Анан мен туура жоопту айтайын. Койгон болсоңуз менин жообум 그거는 ал. 그거는 가위예요. 가위 кайчы. Кыргызча деле кайчы, а тамгасы катышып атат го. Ошого окшотуп 가위 деп жаттап алсаңыз болот. Үчүнчү мисал. Мисо Yoңжундун ортосунда экөөнөн тең алыс пицца турат. Экөөнөн тең алысыраак жайгашкан. Анан Yoңжун сурап атат. Мисоши. Сызыкчага коебуз дагы. 뭐예요? Кайсы сөздү коебуз? Экөөнөн тең алыс турат. Алыс жайгашкан. Жообуңузду жазыңыз. Жазган болсоңуз менин жообумду көргөзөйүн. 저거는 미서씨 저거는 뭐예요? 미서 айым тетиги эмне? Мисо айым не деп жооп берет? Мисодон дагы алыс турат бул. Пицца алыс турат. Жооп. Койдуңузбу? Кеттик анда. Жооп. 저거는 тура. тетиги пицца. 저거는 피자예요. 연습 2. Экинчи машыгууга кеттик. Эми бул жерде суроо берип, суроого жооп берип көрөбүз. 미서씨, 그거는 한국어로 뭐예요? тетиги корейче эмне? Мисонун алдында карандаш турат. Мисо эмне деп жооп берет? Суроону кайталайын. Мисо айым тетиги корейче эмне деп сурады. Сиз жообуңузду айтып көрүңүз, анан мен өзүмдүн жообумду айтайын. Баса карандаш дегенди корейче эмне деп айтат аткан болсоңуздар, жазып алыңыздар. Карандашты корейче 연필. 연필. Эми жооп кандай болот? 연필 Мисонун колунда турат. Туура. 이거는 연필이에요. Бул карандаш. Анткени карандаш кыздын колунда турган. 이거는 연필이에요. Кийинки мисалга даярданабыз. 저거는 뭐예요? Асанүсөн. Мисодон дагы, Yoңжундан дагы алыста турат. Албетте Асанүсөн баарыбыздан алыста турат, асманда турат. Эми 저거는 뭐예요? Жооп бергенде эмне деп жооп бересиз? Өзүңүздүн жообуңузду жазыңыз. Асанүсөндү корейче эмне дейт деп атасызбы? 무지개. 무지개. жазып алдыңыз. Эми жоопту өзүңүз жазып көрүңүз, мен күтүп турайын. 1, 2, 3. 저거는 무지개예요. Албетте 저거는 болот, тетиги. 저거는 뭐예요? 저거는 무지개예요. тетиги эмне? тетиги Асанүсөн. Түшүнүктүү болтабы? Анда эмесе сабакты мамури жыйынтыктайбыз. Дагы бир жолу түшүндүрмөнү угуп туруңуз. Эгерде сүйлөп аткан адамдын жанында болсо, колунда болсо, игонун, алысыраак болсо, кыгонун, эки адам тең алыс жайгашкан болсо, 저거는. 이거는 사과예요. 저거는 사과예요. 그거는 사과예요. түшүнүктүү болдубу? Негизи түшүнгөнгө оңой эле. Кыргызчада деле бул, тиги, анан тетиги деп сүйлөйбүз. Эскертүү, бул сөздөр буюмдарга гана, жансыз нерселерге гана колдонулат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.